بسم الله الرحمن الرحيم. Qaysi bir pende taң atkanda, kündüzü je keçinde Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis sema ve huves-semi'ul alim деген дуаны 3 жолу окуп отурган болсо, андага эч бир нерсе зыян бере албайт дейт. Ушул сөздү 3 жолу кайталап койсок, багымдаттан кийин, шам намазынан кийин 3 жолудан окуп койсок, бир 2 минуттагы убакыт кетпейт бугачы. Ошону кайталап койсок, пайгамбарыбыз айтып атат, эчтеке зыян бербейт деди. Пайгамбарыбыз айттыбы, окуйбуз, толук ишенебиз, Аллах Таалага тобокелдик кылабыз. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман истабаха би саб'i тамарат." Ajwa деген kurmadan kim tаңгамал жетөөнү жеп койсо ач карынга. Ajwa kurmasынан Мадинаныкы. Жетөөнү kim tаңгамал жеп койгон болсо, lam yadurruhu zalika al-yawm summun wala sihrun, ал адамга ошол күнү эч кандай сыйкыр дагы, уу дагы зыян бере албайт дейт. У ичип алган болсо да ал адамга зыян бере албайт дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бүткүл уламалардын бир ою менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз затында дагы өтө терең чебер медик болгон. Пайгамбарыбыз өзү да медицинаны өтө жакшы түшүнгөн киши болгон. Дагы башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Саад ибн Аби Ваккас радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтып калды: "Ала ухбирикум би шай." Мен силерге ушундай бир нерсенин кабарын айтайынбы? Качанда кайсы бир адамга бир кыйынчылык келип калган болсо, бале келип калган болсо, дүйнө иштеринен болгон, буну айтат, бул дуаны айтса сөзсүз ал кыйынчылыктан чыгат деди. Бул дуа аркылуу бүткүл кыйынчылыктан чыгат деди пайгамбарыбыз. Бул Зуннундун, яни Юнус алейхиссаламдын киттин ичине түшүп калган пайгамбардын дуасы Аятул Карима, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин. Мына ушуну, я Алла, сенден башка сыйынып атат зат жок, сен бүткүл айыптан тазасың, чындыгында мен өзүмө зулумдук кылдым деген ушу калиманы ким көп айта турган болсо, алнын башына келген бале кыйынчылыктан алар кутулат деди да. Демек ушул дуаны жалпы окуп туруп, Алладан тобокел кылабыз, сөзсүз кайтарылат деп. Ас-садака таруддул бала, пайгамбарыбыз айткан, садака балени кайтарат деген. Садака балени кайтарат. Күндө садака берип туруп Аллага толук тобокел кылабыз. Иншаалла мага, башыма, үй бүлөмө Кудайым буйрса бул бале түшпөйт деген толук ишенимде болобуз, жүрөгүбүздү тынчтандырабыз.